20-сентябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Саламатсыздарбы? Кыргызстандык мигранттар балдарын Москвадагы мектептерге киргизе албай жатканын айтып нааразы болушууда. Москвада жашаган кыргызстандыктар балдарын орус мамлекеттик мектептерге киргизе албай жатканына нааразы. Алардын кайрылуусун коомдук ишмер Ассоль Молдахматова социалдык тармактарга жарыялады. Мигранттар Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине киргизбей жатышканын да билдиришкен. Алар Минкабдан жана Жогорку Кеңештен алардын көйгөйүнө көңүл бурууну суранышты. Биз салык төлөөчүлөрбүз. Алар бизди текшерүүдөн өтпөй жатканыбызды шылтоолоп, быйыл балдарыбызды таптакыр албай жатышат. Бизде 1000ден ашуун бала мектепке кире албай, баарыбыз үйдө отурабыз. Арабызда убактылуу жашоого уруксаты барлар жана Орусиянын жарандыгын алгандар да бар. Элчиликке жете албай жатабыз. Бизди киргизбей жатышат, дешти кайрылгандар. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги бул маселе боюнча элчилик Орусиянын президенттик администрациясы, Орусиянын Тышкы иштер министрлигине жана Москва өкмөтүнүн билим берүү департаментине кайрылганын билдирди. Ошондой эле жалпысынан 224 бала Москвадагы мектептерге кабыл алууну күтүп жатышканын кошумчалашты. Орусия тараптын айтымында балдарды билим берүү мекемелерине киргизүүдөгү кыйынчылыктар биринчи кезекте айрым мектептерде бош орундуктардын жоктугуна байланыштуу деп түшүндүрдү министрликтен. Тим бул маселе мекеменин өзгөчө көзөмөлүндө экенин жана кырдаалды жөнгө салуу боюнча орус тарап менен сүйлөшүүлөр уланып жатканын билдирди. 2024-жылдын башындагы расмий маалыматка ылайык Орусияда 411 миңден ашуун кыргызстандык жашаган. Бирок алардын канчасы мектеп жашындагы балдар экени тууралуу маалымат жок. Самыйкожо тургундар бардык көйгөйлөргө депутаттарды күнөөлөп жатканын билдирди. Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Самыйкожо парламенттин 19-сентябрдагы жыйынында жарандар бардык көйгөйлөргө эл өкүлдөрүн күнөөлөп жатканына нааразычылыгын билдирди. Анын айтымында тургундар депутаттардын милдеттерине эмнелер кирерин билиши үчүн парламенттин ишмердүүлүгүн мамлекеттик телеканалдардан көрсөтүү керек. Жол салган, суу чыгарган, социалдык объектилерди курган бул депутаттын жумушу эмес, муну өкмөт жасайт. Көчөдөгү авто тыгын болсо деле депутаттар эмне кылып отурат? Аялы менен күйөөсү урушуп кетсе деле депутаттар эмне кылып отурат? Бир нерсе болсо деле депутаттар эмне кылып отурат? Мамлекеттик телеканалдарга ким эмнеге жооп берерин көрсөткүлө деп тапшырма берүү керек, деди Самыйкожо. Акыйкатчы Зардалыдагы тургундардын социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө чакырды. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева мамлекеттик органдарды Баткен облусунун алыскы Зардалы айылындагы окуучулардын билим алууга болгон укугун камсыздоого жана тургундардын социалдык көйгөйлөрүн тезинен чечүүгө чакырды. Акыйкатчы институтунун Баткендеги өкүлү Зардалыдагы тургундардын абалын жеринен көрүп келген. Айылда билим берүү аксап, мугалимдер жетишсиз, мектептер тартыш экени аныкталган. Тургундар билим берүү министрлигине директорду сынагы жок эле түз дайындап берүүнү сунушташкан. 1997-жылдан бери иштеп келе жаткан башталгыч мектепте жалпысынан 7 гана бала билим алып, 2 мугалим эмгектенүүдө. Бир канча убакыттан бери директору жок. Ар бир сабак боюнча бирден үлгүдөн гана китептер бар. Балдарды ысык тамак менен камсыздоо да толук кандуу уюштурулган эмес. Окуучулар үчүн бир айга 1 коробка печенье жана вафли гана берилет, дешти Акыйкатчы институтунан. Зардалыда тургундардын көпчүлүгү орто жаштан өткөндөр. Жаштар окуп, иштеп кетип, катаал шарттардан улам кайтып келгиси келбегени айтылат. Айылда оорукана жана электр жарыгы жок экени белгиленет. Айылды облус менен байланыштырган жалгыз шагыл жол 6 ай гана ачык болуп, кышкысын жабылып калып, сырткы дүйнө менен байланыш үзүлөт. Кышында тургундар Аска боюндагы жалгыз таман жол менен жөө жалаңдап катташат деп белгилешти институттан. 2022-жылы Кыргыз интернет фонду мектепке Wi-Fi орнотуп, бирок быйыл майда жабдыктар иштен чыккан. Уюлдук байланыш жок болгондуктан тургундар мектептеги Wi-Fi аркылуу өлкөдөгү жаңылыктардан кабардар болуп турушкан. УКМК Кыргыз мунай газдын 65 миллион сомдук акциялары мамлекетке кайтарылганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык 383.590 акцияны компаниянын мурдагы жетекчиси БРА төмөндөтүлгөн баада сатып алган. БРА 2019-жылы Кыргыз мунай газ ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы болуп турганда, ишкаданын активдери менен мүлктөрүн Орусиялык Газпромго сатуу боюнча мамлекеттик программаны шылтоолоп, үлүшү аз акционерлерден баалуу кагаздарды сатып алган. Андан соң өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып, компаниянын көрсөтүлгөн акцияларын төмөндөтүлгөн баада сатып алып, өзүнө байланышы бар адамдарга каттатып койгон деп билдиришти УКМКдан. Мекеменин маалыматына ылайык жүргүзүлгөн иш-чаралардан кийин БРА Кыргыз мунай газдын 65 миллион 615 миң сомдук акцияларын өз каалоосу менен мамлекетке өткөрүп берди.
Билим берүү министрлиги мурдагы бүтүрүүчүлөрдү өз мектебин колдоого чакырды. Мекеменин маалыматына ылайык, мектепти бүтүп кеткендер өз мектебиңди колдо деген челленджге катышса болот. Министрликтен Жээнбеков атындагы лицей-интернаттын бүтүрүүчүлөрүн мисал кылып, алар окуу жайдын материалдык техникалык базасын жакшыртуу жана иш-чараларды өткөрүү залын оңдоо үчүн атайын фонд түзүшкөнүн билдиришти. Эгер сиз өз мектебиңизди колдогуңуз келсе, анда сүрөт же видеолорду социалдык түйүндөрдө «Мыкты мектеп 2024» же «Мыкты мектеп 2024» өз мектебиңди колдоо хэштеги менен бөлүшүңүз деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө.